Окуу жайдын медициналык клиникасында 65 жаштагы аялдын жүрөгүнө аэрта коронардык кан тамыр улуу операциясы жасалды. Бейтап буга чейин кант диабети менен күрөшүп, жүрөктүн инфаркт оорусуна чалдыккан. Дарыгерлердин айтымында аэрта коронардык операция жүрөктүн кан айлануу системасын жакшыртуу үчүн жасалат. Анын өзгөчөлүгү бейтаптын жүрөгү токтобойт, согуп турган абалда болот. Операцияны клиниканын дарыгерлери жана Орусиядан чакыртылган кардиохирург Бакытбек Кадыралиев жасады. Ал 2 саатка созулуп, учурда бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Бүгүн биз жүрөгүнө операция кылдык. Аорта коронарное шунтирование на работающем сердце деп коет. Жүрөгү токтобойт. Бул операциянын преимуществосу пациент бат чыгат операциядан, наркоздон жана реанимациядан. Бул операция уже бизде көп жасалып атат. Ошмунун клиникасында. Учурда Ошмунун медициналык клиникасында 30га жакын оор жана жеңил түрдөгү операциялар жасалууда. Кардиохирургиялык бөлүм акыркы үлгүдөгү шаймандар менен жабдылган. Борборго дарылануу жана операция жасатуу үчүн өлкөнүн түштүк региондорунан бейтаптар кайрылууда. Эскерте кетсек, кардиохирургия бөлүмү ушул жылдын март айында Билим берүү жана илим министринин катышуусунда ачылган. Бүгүнкү чейин ошол мага маалымат берип атышат. 30дай операция ийгиликтүү болгон. Жакындан бери ошол жүрөк операциянын дагы ар түрдүү жолдору бар экен. Ошонун арасында баягы жүрөктү токтотуп туруп операция кылган учур, анан кийин жүрөктү токтотпой туруп, кээ бир учурда ошол пациенттин оорлугуна жараша жүрөктү токтотпой туруп операция кылуу зарылчылыгы болот экен. Бул дагы абдан оор операция, ошондуктан ошол операцияны дагы биздин клиникада уже жасап башташты. Жакында клиникада рентген эндоваскулярдык дарт аныктоо жана дарылоо обочосу ачылат. Ал үчүн Philips аппараты орнотулду. Бул жабдык жакынкы күндөрү жогорку технологиялык ыкмалар менен оорунун түрүн аныктап, дарылоону баштайт. Бөлүмдүн өзгөчөлүгү бул жерде сразу диагноз дагы аныктайт дагы, анан сразу дарылайт дагы. Бул кандай? Жүрөккө краска коет, контраст коюп туруп, жүрөктүн тамырларынын жүрүшүн, иштешин текшерет. Эгер ал жерде тосулуп калган болсо, ушул жерде эле стенд коюп, ушул тамыр жабылган тамырды ачып коюшат. Ак Бура кампусунда жайгашкан медициналык клиника 2014 жылдын 24 ноябрында ачылып ишке кирген. Учурда окуу жайдын клиникасында операциялардын бардык түрү жасалат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.